YouTube, всем салам. Сегодня мы с вами находимся в Кыргыз драмтеатре. Сейчас проходит концерт Кош Жылдыз. Будем брать интервью у тех, кто там выступает, те, кто как раз таки творят чудеса своим голосом. Мен жанымда бийчи кыз, ошо Кош Жылдызды канча адам бери бийлеп жүрөсүз? Өзү 9 жыл болду билген. 9 жыл болду. Өзү вообще. Кош Жылдыз уже бир жылдан бери билет. 2-3. 2 жылдан бери. Негизи сиздин оюңуз боюнча 2025 жыл эң мыкты баягы ырчы кимдер болду деп ойлойсуз? Менин оюмча Жылдыз Коконбай бул жакта эмес болуш керек, бирок менин оюмча ошол эле жайбыз. Анткени биз менен көп иштешет жана көп жакшы ырлары бар десем болот. Өзүңүз негизи кандай ырларды жакшы көрөсүз? Кандай ырларды же бир жанр, кайсы ырларды угасыз? Мен угурам. Любой. Любой. Анда эң жакшы көргөн ырыңыздын бир куплетин ырдап бербейсизби? Мен бийчимин да ырдай албайм. Анда мен ырдайсыз бийлеп бербейсизби? Давайте. Кандай ырдайт? Современный ырдабайсың да. Биле берейин. Ооба, биле бериңиз анда. Байландым мен өзүмдөн кара көзүмдөн да баштан. Байландым 1 2 3. Байландым мен өзүмдөн карай көзүмдөн баштан. Текстин утуп калдым, биле эле. Чоң рахмат. 2026 жылга каалоо тилек айтып коесузбу YouTube каналында? 2026 жылы жакшы тосун деп айтам, анткени элдин эми башталып атат. Тосун дегенде уже тоздук да. Эми, конечно. Бул жылы бакыттын жана баары бактылуу болсун дейм. Өмүрү узун болсун деп баарын кылып дейм. Биштерди колдоп тургула. Аванти бичс. Өзүңүздүн бир жеке башка концерттериңиз барбы же бир өзүңүз реклама алып кетсеңиз болот да? Өзүстү мен Аванти биди рекламалайм. Аванти биз уже 14 жылдан бери ансамбльбыз биз. Жана биздин хореограф эжебизге чоң рахмат. Жана баарына бичи Аванти. Вперед. Чоң рахмат бериңиз. Азыр дагы бир катышуучу байкебиздин жаныбызда турабыз. Байкебиз кандайсыз? Салам алейкум, жакшы, абдан жакшы. Салам. Жаңы эле выступлениядан келип жатат. Байке, өзүңүз негизи канчадан бери ырдайсыз? Мен өзү бала чагыман эле, бирок мен мындай музыкалык илимим образованиям жок, бирок бала кезден өзүм кызыгам ушул нерсеге. Бала кезимден ырдап жүрөм. Жакшы, негизи өзүңүз жалаң эле ушул ыр мененби же башка бир кесип барбы? Мен өзүм кесибим боюнча, мен образованиям туризм, экологияны бүткөм мен. Бул менин хоббим да. Ошол эле кезде ушул ырдап чордоп жүрөбүз ыр дүйнөсүндө. Көбүнчө Россияда жүрдүк, сырт жакта 20 жыл миграцияда жүрдүк. Ал жакта Кудайга шүгүр диаспораны основать эттик бир региондо. Ошол эле кезде эми мигрант болуп иштедик алгач, баардыгыбыз ысык суукту көрдүк. Кийин Кудайга шүгүр бир райондо Дом культурада зам директор болуп иштедик, бир райондо карап турдук, иштеп кызмат кылып. Андан кийин акыркы 6 жылда МЧСте иштедик, кызмат кылдык. Кыргызстанга келгениме 1,5 жылдын жүзү болуп атат. Кудай жалгап, Кудайдын буйругу менен ушундай Василий эженин себепкер болуп, биз Кош Жылдызга катышып калып атабыз. Кудай буйрса экинчи жолу келип атабыз. Жакшы. В основном ошондо за кадром мындай сценага чыкпай эле башка жумуштарда иштеп жүрсүз да, ошондо көп мындай элдин астына чыкпай. Ооба, элдин алдына чыкпаган себебим сыртта жүрүп калдык да. Балким Кыргызстанда болгон болсок, Кудай буйрса биз Кыргызстанда чыкмакпыз деген. Дагы баары алдыда. Ооба, Кудай кааласа. Негизи мындай ошол баягы көп дагы ушундай жакшы ырдагандар, үнү барлар, бирок ушул сценага чыккандан корккон адамдар көп да. Мисалы, сиз өзүңүз кандай сезим болду эле биринчи жолу чыкканда? Мен эч кандай коркуу сезим жок. Кудайга шүгүр. Мындай баягы сен сахнанын өзүнүн сыры бар деп коет го, бирок мен ал нерсеге маани бербейм да. Мен 96-жылы Улуттук гвардияга солдат болуп келгем, рядовой болуп. Ошол кезде 96-жылы Кыргызстан боюнча военный гарнизондор боюнча ансамбль песни пляски болгон да. Кече 7 ноябрда Кош Жылдыздын биринчи этабы өттү да Сейтек театрында. Ошол Сейтек театрда 96-жылы ансамбль песни пляски боюнча биринчи орунду Улуттук гвардия алып, Yamaha 510 утуп алганбыз. Ал кезде Yamaha 510-дун баасы бүгүнкү 570 болчу да, Lexusчу. Жакшы, негизи өзүңүз кандай жанрды жакшы көрөсүз баягы ырлардан? Мисалы, азыр рэп чыгып атат. Мен основной баягы мындай элдик ырларды жакшы көрөм, классика. Анан ошол эле кезде шайыр, шок, тойлорго чыгып калабыз, заказ кылып калышат, тойлорго барып ырдап калабыз. Элдердин баягы маанайын көтөрүпчү, эл ырдап жүргөндөн кийин тойлорго барып калабыз. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Рэп окуп көрдүңүзбү өзүңүз?
жок ушул рэп окуп көрбөпмүн, рэп угуп коем кээде, машинеде барат угуп коем да бул нерсеничи, баягы машинеде баратканда мындай эмоция го, жакшы позитив берет го, угам да. Мисалы байке өзүңүз ырларды өзүңүз дагы чыгарасызбы же уже даяр ырларды эле баягы перепевать Кудай буюрса даяр ырларды ырдап жүрөм, бирок өзүмдө ошондой бир ички сезимим бар, Кудай кааласа. Азыр мына Василий Эже деп, Василия Турумбетова, акындар, жазуучулар мүчөсү да Эженин 3-4 китеби азыр жарык көрүп атат. Ошол китептен бир китепти алып келди. Ошол жакта ырларга бир оон жаратсамбы деген Кудай кааласа жакшы ниетим бар. жакшы. Азыр бизде мисалы жаштарда мындай фристайл деген аябай популярный тема болот да, ал мисалы мындай оюнан чыгарып импровизация болуп эле ушул жерде болуп аткан нерсени мындай бир куплет менен же ырдап койшот, же рэп читать этип койшот. Мисалы мына биз азыр байке менен турабыз деп ушундай сыяктуу бир куплет ырдап бере аласызбы оюңуздан чыгарып? Любой. Бүгүн келдик Кош Жылдызга баарыбыз, жадырап жайнап балдар турат алдыбызда. Жүрөктөрү кубанып, элдин баары кол чаап сахнада толтура. Мына менин жанымда азыр таланттуу ушу 2025-жылдын эң мыкты ырчылары менен турам. Кандайсыңар? Жакшы. Өтө сонун. Аябай сонун ырдадыңыз. Негизи мындай бир куплетін биз үчүн ырдап берип каласызбы без минусовки? Ух ты ж, ырдап берели анда давайте. Кайсына? Кайсына? Ошол бүгүн аткарган ырдыбы? Можно. Или өзүңүздүн жакшы көргөн ырыңызды эле ырдасаңыз болот. Сиз ырдап бербейсизби, сиздин мукам менен ыстылып турабы? Давайте слушать. Ладно. Wise men say only fools rush in. If I can't help falling in love with you. Вау. Мурашки болуп кеттим. Чоң рахмат. Жаңы жылды өзүңүз кандай тоздуңуз? Жакшы эле. Тынч эле, үйдө эле, ата-энеси менен тынччылыкта. Шампанский, без шампанского. Тынч эле, суу, чай, шоро. Точно. Же шампанский ырдап ушурларды баштадыңар. Жок, биздики адал эле өттү. Жакшы. 26-жылы кандай биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрүнө өзүңүздүн пожеланияңызды Эми ийгилик каалайм баарыңарга. Биринчи учурда ден соолук болсо калганы өзү эле келе берет. Бар болгула. Бар болгула, аман болгула. Дайыма өзүңөрдүн кандай десем, сыймыктанган кыргыз эли менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат. Анан өзүмдүн да бир суроом бар. Мындай сиздикинде үйүн кылыш үчүн бул тренировка кылып мен деле кыла аламбы аны же не вариант? Надо родиться с таким голосом. Можно, да? Ну вы можете на пробы подойти, посмотрим. Oh, I know what I love. Нормально? Нормально, можно. Муну дарыласа болот деп коём. Жок, вокалдык эмес менен караганда. Эми аны көрүш керек, иштеп көрүш керек да. Дарыласа болот деп ойлотпойм, Чумкоргонго алып барганда сарбенди. Анан чоң рахмат сизге. Жаңы эле мына выступлениядан келишти, азыр интервью алып коелу. Кандайсыз, кандай болду выступлениеңиз? Дай берсе жакшы эле болду деп ойлойм. Эл деле жакшы колдоду окшойт, Абдан сонун болду, биз да уктук. Негизи ушу канча жылдан бери сөзүңүз ырдайсыз? Эми мен чындап келгенде бияктагы Бешналия дагы окуп кеткем. Анан ошол окуп бүтүп эле айылда иштеп калдым, Жумгал районундачы. Азыркыга чейин Жумгал районунда иштеп жүрөм. Эми чындап айтканда эми кичирегимен бери ырдап жүрөм да, бала кезден бери элечи. Анан бул өзүмдөн баягы Кудайдан берген талант экен, өзүм сүйгөн кесибим болгон үчүн ошо ырдап жүрөм да азыркыга чейин. Негизи только ушул ырбы же башка дагы кесип барбы сизде? Жок, ушул эле ыр менен. Мындан соң сиз болсо канча жылдан бери ырдап келдиңиз? Саламатсыздарбы? Мен өзүм азыркы учурда дагы студентмин. Кыргыз улуттук консерваториясынан быйыл бүтүрүп жатам. Ушул ырга аралашканыбызга бизге деле бир 10 жылдан ашты. Анан ушул эжем менен Кош Жылдызга чыгып, ушул жерде бир сахнада ырдап калдык. Жакшы. Негизи азыркы учурда баягы жаңы ырлар чыгып атат, жаңы жанрлар чыгып атат, ошолор боюнча кандай өзүңүздүн оюңуз бар? Рэп бар, регги, рэп, дагы ошондой эле жаңы кандай эмелер чыгып атат? Азыр мисалы мындай башка үн, башка эме кылып, мурункурларды уксак мисалы, аябай түшүнүктүү да, мындай бир любой бир сөзүн түшүнүп эметесиң. Азыр болсо биз эми жаштар көбүнчө баягы ушундай стилди жакшы көрүп калдык да, ошол боюнча өзүңүздүн оюңуз. Эми менин оюм боюнча заманга жараша болуп атат окшойт дейм да. Заманга жараша болуп атат окшойт.
азыркы жаштар чын эле өзүң айткандай азыркы жанагындай рэпти анандай сөздөрү кыска мындай элдин жүрөгүндө калбан ырларды ырдап атышпайбы, бир эки хит болот анан кийин өчүп атпайбы. Илгерки ырлар болсо мына азыркыга чейин элдин жүрөгүндө да кандай киши ырдаса дагы ошо элдин жүрөгүндө жакшы кабыл алат да. Анан бул деле замандын талабына жараша жаштар ушундай ырдап атат деп ойлойм да. Биз болсо эми антип ырдай албайбыз да, биз илгерки боюнча эле баягы өзүбүзгө жаккан ырдатып жүрбөйбүзбү? Менин оюмча ошондой деп ойлойм да. Балдардын деле ошо заманына жараша болуп атат го депчи. Жакшы көз караштайм, ар ким өзүнүн баягы заманга жараша жашоодогу балдар жашоо кандай болсо ошол типте кетет да негизи. Ошо. Өзүңүз негизи жаштардын ырларын угасызбы? Мындай Кыргызстанда азыр баягы эң популярный, эң өзүңүзгө жаккан жаш ырчылардын бирөөсүн айтып кетсеңиз. Мен жаштардан деле анча көп деле сүйүп уга бербейм, бирок мындай ритмдүү ырларыбызды угуп коем. Анан азыр жаштардан эми мындай шаңды ырдаган Абас Акимов, Айдана Дека беле жубайы, ошо экөөлөрдүн ыры жакшы болуп атат. Мирбектин ырлары жакшы, мен мындай уккандарданчы. Анан бирок мындай кийинки жаштарды көп деле уга бербейм да. Эми мындай угуп коесуң, бирок көп деле мындай берилип укпайм да, кыскасы ошо. Сизчи рэп угасызбы өзүңүз? Биз ошол негизи багытыбыз биздин окуу боюнча элдик ырдоо бөлүмүндөбүз. Ошол кыргыздын нарыктуу барктуу ырлары, ошо Атай Мусалар ырдап кеткен, аталарыбыз ырдап кеткен ырларды ырдайбыз. Ал эми азыркы жаштар болгондо, азыркы жаш ырчылардын көбүнчөсү эле биздин достор, группалаштар, инилер. Ошолор эми колдойбуз аларды дагы. Биз дагы ошолордун артынан келатабыз дегендей. Чоң рахмат. Анда 2026 жылга калоо тилектериңизди биздин зрителерге айтып койсоңуз. Урматтуу кыргыз элим, кирип келген 2026 жаңы жылыбыз куттуу жылдардан болсун, ийгилик коштогон жылдардан болсун, эли журтубузда тынччылык болсун, апат болбосун, берекелүү жылдардан болсун. Жалпы баарыңыздарга ден соолук каалайм. Жаңы жылыбыз куттуу жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Менин жанымда менин коллегам Айтурган Сапаева жана бүгүнкү кечтин ведущиясы, алып баруучусу биздин Улай ТВ көрүүчүлөрү. Урматтуу Улай ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Кош Жылдыз аттуу долбоорунда турабыз. Мыкты элдик ырчылар чыгып ырдап жатышат. Ошол себептен ар бир катышуучуга ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер дагы ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кандай болот, эмнелер болот Бул жакта болсо кызматта менин орус кесиптешим. Биздин жаныбызда дагы бир сонун жаңы эле сахнадан келген пара келди. Биринчи эле суроо, ак кара болуп кийинип алыптырсыз. Бул в честь чего? Бул ак кара болуп кийинген себеби жашоодо ак полоса болот, черный полоса болот да. Анан ырыбыздын да мааниси баягы черный белый полосаны соединили да, эме кылып. Мындай белый полосага эч кимиз талашкан эмес белеңиз? Мисалы костюмдар даярдалып атканда мен белый болом же мен черный болом деп эле спокойно эле болдубу бул жагы? Кудайдын буйругу өзүнөн өзү эле ушундай пайда болуп калды. Анан ырыбыз да ушул сыяктуу экен, баягы жашоонун ысык суугуна чыдап жашаш керек экен деген, баягы жашоодо тарс турс этип кеткенден кайра арты кайрымдуу болуп, жана ортодо жип чырмап атпайбы биздечи, ошол сыяктуу кайра эле бир сезимдер байланыштырып коет экен. Анан ошо сезимди сыйлап до конца ак караны тең салмактап жана эмелерде да, жапондордо да болот го, инь-янь деп коет. То есть ак, анан бул жери кара болуп, бирок карада да ак болот, акта да кара болот депчи ошондо. Негизи канча жылдан бери сахнадасыз? 20 жылдан ашыгын сахнадамын. Мирлан байке дагы. Меники бир 30 жыл болуп калды. Бул костюм ошо 20 жыл мурда тигилген болчу. Анан үйдө эле жатчы да. Анан бүгүн ушу Кош Жылдызга кийип коеюнчу деп пенсионер костюм кийип чыкты. Сизге дагы эле сонун жарашат экен ошо. Эң таң калганым ошо 20 жыл мурда тигилген костюмга бүгүн батканыма сүйүнүп атам. Семирип кетпейчи. Тартпайбы? Мен да ушу Мирлан байке менен чогуу сахнада болгондо да Кош Жылдыз деген берүүгө ушу чогуу чыкканына чоң ыраазымын. Себеби Мирлан байке менен чыгыш дагы мен үчүн абдан кубанычтуу болду. Жок, чын эле костюмдар аябай сонун экен. Байке сиздики мындай кыргызский Филипп Киркоровдой болду. Филипп Киркоров менден туурап тигип алган да. Ошо 20 жыл, 19 жыл мурун кийип чыккан болуш керек. Жаштарга негизи ушу баягы көп ырдап жүргөн жаштар бар да, мисалы, бирок сахнага чыга албай мындай коркуп аткандарчы, мисалы, ошолорго кандай бир совет бере аласыз, мисалы, жаштарга?
эч нерсе эч качан коркпош керек. Баягы көздү мончок жерде калбайт демекчи, талант ташты жарып чыккан гүлдөй чөптөй эле болот. Эгерде талантың барбы, ырдай бериш керек. Бүгүн болбосо эртең чыгасың, эртең болсо бүрсү күнү сөзсүз түрдө ырчы болуп чыгасың да. Коркпош керек. Эмне корккондо эмне? Желмогуз беле, сахна деген ыйык, сахна деген сонун, таза, кооз, сахнадан эч качан коркпош керек. Сыйлаш керек. Андай үнү жокторчу, мисалы мен үнүм жок, мындай ырдай албайм дагы, бирок аракет кылсам болобу, чыкпай эле коюш керекпи, жөн эле коюш керек. Эми чындыгында баягы эмнени сойсо да касапчы сойсун деп коет го. Анан үнү барлары десе жакшы да. Рахмат, чыкпай эле коюн анда сахна. Сени чыгарабыз. Анда жаңы жыл менен биздин да YouTube канал көрүүчүлөрүн куттуктап коесузбу? Чогуу жана андай кылып эле. Жаңы Барыңыздарды дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. азыр мына менен болсо семейная пара. Кандайсыз байке, кандай болду? Эми толкунда болду окшойт. Биринчи жолу сахнада өзүм келинчегим менен баягы өзүмдүн актердыгымды бул долбоорго сунуш кылып биринчи жолу ырдап чыктык. Сиз өзүңүз сахнада канчадан бересиз? Өзүм опера балет иштегениме 19 жыл болду. Бирок эми акыркы учурларда бул кичине эстрада кырларда чыгарып жүрөм. Анан кийин ушул долбоорго ушуларды кошуп койдум да. Жеңебиз болсо сиз буга чейин сахнага чыга элексиз. Өзүңүз кайсы кесиптесиз? Мен өзүм дагы улуттук консерваторияны бүткөм. Учурда Шубин атындагы музыкалык мектебинде сабак берем. Теория боюнча. Ошол жолдошумдун ырын алгачкы жолу ушу сахнада тартылып атабыз чогуу. Биринчи жолу кандай болду сахнага чыгып? Бизге абдан толкундуу, мага абдан толкундуу болду. Албетте себеби өмүр дегенде бул жаңы ыр. Ошол. Байгебиз сатайын жеңени алып келген окшойсуз. Мына менин деле жумушум жеңил деп ойлойсуңбу деп чыгып көрчү деп. Айта кеткен нерсе, Кундуз өзү бул биринчи жолу ырдаган жери жок. Бул өзү деген вокалды бүткөн. Анан бунун экинчи кесиби азыр теоретик да. Анан бул көп мурун бул КТРди иштеп жүргөндө өзү ырдап жүргөн, ютубтагы ырларын чыгарып ырдап жүргөн. Анан ортодо баягы Шубинге кирип мугалимге басым жасап кетти да, көп жылдан бери сахнадан алыстап кетти да. Анан мунусуна кой Кундуз баягы өзүңө деле жакшы кичине сахнага чыгарып кичине неме кыл деп анан баягы байкадык бир дуэт менен. Дагы эмкиде уже чыгат окшойсуз. Кудайым буйрса. Жакшы. Негизи анда сиз мугалим экенсиз, ошол именно тоже ошол кесипте экен да. Азыркы жаштарга ошо ырдайм деп чыккан жаштарга кандай советтерди бересиз? Мисалы сахнадан коркот, ошондой эле баягы кубанычтуу болот. Бир советтериңизди берип койсоңуз. Негизи эле жалпыларыбызга мындай да, баягы ыр тандоодо ырга абдан көңүл буруп, маанисине көңүл буруп, жагымдуу чыгармалар тартуулоого аракет кылыш керек да ушундай. Азыркы жаштарды угуп аткан рэпке мисалы сиздин оюңуз кандай? Өзүңүз угасызбы рэпти же наоборот жакпайбы сизге? Албетте ал публикадан зависит этет деген. Бизде деле рэпти жакшы көргөн публика бар. Өзүм бирок баягы өзүмдүн түпкү кесибим классика да, опернерчи. Бирок кичине эстрадага кичине шоуга аралашып жүрөм. Бирок рэп өзүңүз угасызбы? Албетте жагат. Кайсыл рэпер жагат сизге? Мага негизи Тата Улан немеси жагып жүргөн. Ошол менен эле. Анда бир Тата Улан бир куплетин эметип көрөбүз. Карадашымды. Ошону оперный беремби? Оперный берем, кстати, может. Неде? Опермен. Кандай эле сиздер? Эшке чыкты карындаш, кызыл өтүк кийген. Капа болбо карындаш. Эмне бирдеке деген сөз бар эле го? Кайыпташ бул жашоодо бар. Бул жашоодо бар болот, капа болбо карындаш. Деп калмак. Бирок бүт текст окуп бүткүчө бир 15-20 мүнөт болуп калмакта дейм созуп. Чоң рахмат анда сизге ошо келген 26 жыл менен куттуктайм. Биздин да ошол YouTube каналынын көрүүчүлөрүн анда жанагындай эле чогуу жаңы жылыңыздар менен деп бир куттуктап коелу. Жаңы жылыңыздар менен. Ушуну менен Кош жылдыз долбоору аягына чыкты, өзгөчө сонун болду десем болот. Сиз үчүн кандай болду? Сиз өзүңүз айтыңызчы, негизи бул байкем биринчи жолу келип көрүп атат да бул программаны. Абдан сонун болду, чын эле, бирок мен за кулиси жүрдүм, бирок по-любому мындай ырлары сонун болот бул жака чейин. Негизи кыргыз ырларын угасызбы? Бүгүн эле келип угуп калдык окшойт, Бул баягындай иу деген ырларды көп угат да. Ошо иу деп эле жүрөбүз биз. Жок, негизи кыргыз ырларды угам. Мисалы Мирбек Атабеков бул классика. Азыр болсо Фреймен 996, Улукман Апо. Өзүбүз жашпыз. Бек Борбоевдин бир ырын ырдап бербейсизби?
Ошо айткандай эле Бекборбиевди деле баарын ырларымы бир ырын ырдап берейинби? Азыр кичине даярданыш керек Бекборбиевди. даяргер дейсиздерби журналисттигин бул жерде Мен журналист эмесмин. Дамал капал капал амаре вени сан. Бул Бекборбиевдин ыры да. башынан айтыңызчы. Все лучше, что вокруг, панда собирает вклук. На атаках. Мен сен жок, бул башка ыры да. Татына кайым. Достор, ушул менен бүттү. Аягына чейин көргүлө, кыргыз ырлары өнүксүн, өссүн, кыргызча музыкаларды уккула, бар болгула. Жана жаштардын деле рэптерин уксаңыз болот, мисалы ошондой эле Фреймен 996, Улук Манапа, Бегиш, Шылса толтура аябай таланттуу ырчы рэперлер. Биз сиз мененбиз. Улай ТВ. Чоң рахмат.